Жол тыгындары Бишкектин бардык жеринде, борбордук бөлүгүндө, кичи райондордо, ал эмес шаардын чет жактарында дагы. Буга жумушка жете албай жаткан жарандар, окуусуна кетишкен студенттер, жада калса парламент депутаттары да даттанууда. Мурда унаа менен 15 мүнөттө бара турган жерге эми 50 мүнөттө барып жатабыз, деп даттанды Жогорку Кеңештин жыйынында эл өкүлү Исхак Масалиев. Баш каладагы жол тыгын маселеси жыл өткөн сайын курчуп барат. Соцтун колдонуучулары бул темада тамашалап, төмөнкүдө жазуусу бар сүрөттөрдү да жарыялай баштады. Эми Бишкектин көчөлөрү картада ушундай көрүнөт. Жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробековдун айтымында, тыгын маселеси боюнча мэриянын катышуусунда 2 комиссия иш алып барууда. Айланма жолдорду куруп, айрым көчөлөрдү бир тараптуу же тескерисинче 2 тараптуу кылуу керек. Кошумча көчөлөрдү ачуу зарыл. Мэрияга сунуш берилген, ал боюнча азыр иш жүрүүдө, деди Жоробеков. Буга чейин министрлер кабинети шаардагы тыгын маселесин чечүү үчүн мектептер менен университеттеги окуу графигин өзгөрткөн. Эми тыгындар кечки саат 9га чейин созулуп кетүүдө. Студенттер жаңы окуу графигине каршы петиция жарыялап, жол тыгындарына алар себеп эмес экен. Анткени студенттер негизинен коомдук транспорт менен жүрүшөрүн билдиришкен. Бир катар депутаттар да министрлер кабинети менен Бишкек мэриясынын мурдагы окуу графигине кайтууга чакырышкан. Бирок Кайгул милициясы жаңы график тыгынды азайтууга жардам бергенин билдирүүдө. А сиз жол тыгынына көп кабыласызбы?